армысыздар, урматтуу мекендештер. Шайлоо боюнча даярдык өз ыкмасы менен жүрүп жатат. Өзүңүздөр билгендей, Москва шаарында 3 участкалык шайлоо комиссиясы түзүлгөн. 9001, 9005, 9015 бул шайлоо участкалары Борбордук шайлоо комиссиясынын, Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы бекитилген. Азыркы учурда биз бүт техникалык жабдууларды алдык. Ошондой эле бизге эрежеси менен бюллетендер берилген, ар бир уюттун комиссиялары бекитилген. Ошондой эле печаттарды алдык дагы. Ошол мына 2 күн калды. Эртең бүрсү күнү 4-ндө буюрса шайлоо өткөрөбүз. Ошого менин оюмча даярдыктар жакшы эле. Ал эми участоктун ичин столдорун жабдууларды коюу бул мыйзам боюнча, эреже боюнча 3 октябрда даярдайбыз дагы. 3 октябрын биз бүт аппаратураны коюп, жанагы желектерди коюп, урналарды коюп, баары орусча айтканда прогон дейт. Бир текшерүүндай тегерет өткөрөбүз дагы. Андан кийин печаттап, ошол биздин бөлмөбүз болобу, жана Байхан кафебиз болобу, консулдук бөлүм 1-каттоосу, анан дагы 3 участок алар биздин тизме боюнча, Борбордук шайлоо комиссия берген тизме боюнча 9030 биздин шайлоочулардын тизмеси келди. Ал тизмеге, алдын ала тизмеге түшкөндөр консул каттоодогулар 10-жылга чейин бир тизме кылганбыз. Андан экинчи тизме жанагы форма 2 деп атат. Кыргызстанда дагы абдан көп экен. Форма 2 деген ал биздин шайлоочулар мурда биометрика тапшырып, шайлоо убагына чейин 15 күн калганга чейин арыз жазса, алар ар бир шайлоочу өзүнүн Кыргызстанда туруктуу жашаган дарегинде турат, дайым эле турат. Андан башка участокто, башка район, башка область же башка мамлекет Россиядан болсо, анда форма 2-ни толтурат дагы. Ошол арыздын негизинде ал дагы мурдагы Кыргызстандагы участоктун тизмесине өчүрүлүп, биздин тизмеге кошулат. Вот форма 2. Ал форма 2-ни токтотконбуз 19 октябрь күнү түнкү 12 кабыл алдык. Форма 2. Ал эми ошол конституциялык мыйзамыбыз бар. Президент, Кыргыз Республикасынын президент шайлоо жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо. Ошонун беренелеринде так айткан 15 күнгө калганга чейин форма 2-ни кабыл алууну токтотуу.